Менталитет муравья. Кумурсканын менталитети. Кийинки закон жөнүндө айтып берерден мурун устат Мехронду түшүнгөнгө жеңил болсун деп бактын аягына басып барып келели деп өтүндү. Забордун түбүнө эңкейип үйүлгөн топуракты карап Мехронду дагы карачы деп суранды. Мехрон жакшылап карап кумурсканын уясын көрдү. Мындай жөн эле караганда кумурскалар жөн эле ары бери чуркап жүргөндөй көрүнөт. Бирок жакшылап көңүл коюп карасаң, алар бир тартип менен баары бир максатта басып жүргөнүн көрүнөт. Устат дагы кумурскаларды кызыгуу менен карап турду да бир канча мүнөт. Анан жакын жердеги бактын түбүндө жайгашкан скамейкага барып отуруп, Мехронду дагы жанына отуруусун суранып, өзүнүн сабагын улантты. Сенин кыялдарың орундалышы үчүн сага кийинки закондо айтыла турган бир сабат болуш керек. Өзүңө кумурсканын менталитетин өнүктүр. Эмгекти сүйгөндү өнүктүр. Бул кийинки маанилүү закон. Кумурсканы карап, андан эмгекти сүйгөндү үйрөн. Кумурска эч убакта начальствонун буйругун күтпөйт. Ал жыйынтыкка жетиш үчүн өз алдынча иштей бергенге умтулат. Ал тартиптүү жана уюштурулган жана ар бир кумурска канчалык иштей алса ошончолук иштей берет. Алардын уюгунда мен мынча иштедим, эми мен эс алышым керек деген чектөө жок, актануу жок. Алар канча иштей алса ошончо иштей беришет. Сага кумурскалар устат болушу керек. Эмгек адамды акылдуу кылат, эмгек адамды бай кылат, эмгек адамды сабырдуу кылат. Көп иштеген адам башкалардын эмгегин дагы баалай баштайт. Жана ийгиликке жеткенден кийин өзүнүн кызматчыларына татыктуу эмгек акы төлөп берет. Чынын айтсам, мен кумурскалардан бирдемке үйрөнүлсө болот деп ойлоптурмун, деп Мехрон ишенбөөчүлүк менен сүйлөдү. Бекер ойлогон эмессиң. Кумурскадан эмгекти сүйгөндү үйрөн. Ал үйүнөн таң атканда кетип, кечинде кеч киргенде келет. Ал өзүнүн максатына баратканда аны эч ким токтото албайт. Жолуна бөгөт кылып бирдемке коюп көрсөң, өзүң ишенесиң. Ага эч ким жолтоо боло албайт. Анткени кумурска эч убакта жеңилбейт. Эгерде жолунда тосмону көрсө, дароо башка мүмкүнчүлүктөрдү издеп баштайт андан өтүш үчүн. Көңүл коюп карасаң, кумурскаларда катуу тартип бар. Алардын бардык кыймыл-аракети бир максатты көздөй багытталган. Кумурска ал максатын көздөй жолундагы бардык кыйынчылыктарды жеңип түз барат. Кумурскалардын мындай жүрүм-турумунда чоң философия жатат. Кумурскага анын жүрүм-турумунун текшерип туруш үчүн начальниктин кереги жок. Ал өзү эле баарын иштей берет. Ошон үчүн өзүңө кумурсканын менталитетин киргиз. Ал эмгекти сүйүү, тырышчаактык жана максатка умтулуу. Эмгекти сүй жана көп иштеген адамдарды сыйла. Мен сага бир притчаны айтып берейин. Бул өтө кызыктуу притча. Мен муну биринчи жолу укканымда бул мага катуу таасир берген. Притча. Кумурскалар адатынча эртеден кечке чейин иштешчү. Бир күнү комиссия мындай чечим чыгарат экен. Кумурскалар күн сайын байлыктарды ташып келип атышкандан кийин кимдир бирөө буларды санаш керек деген. Чындыгында ар бир кумурска өзү билчү канча алып келип атканын, бирок ошентсе да бирөө эсептеп туруш керек деп чечишет. Начальник кылып жукту шайлап коюшат. Ал дароо өзүнүн эрежесин кумурскаларга үйрөтүп баштайт. Кетип атканда мага айтасың канча алып келериңди, кечинде болсо канча алып келгениң жөнүндө отчет берип турасың. Бул кумурскалардын убактысын эртең менен жана кечинде жарым сааттан убактысын алып турду. Ошентип, алардын бир сааты отчет бергенге кетип атты күндө. Бул убакытты мурда жумушка коротушчу. Бир канча убакыт өткөндөн кийин комиссия кайра чогулуп, кеңешишет да чечим чыгарышат. Бул туура эмес болуп атат. Баары отчетко кирбей калып атат. Ошентип алар тараканды жуктун начальниги кылып шайлашат. Алар кабинетте отурушчу, кумурскалар иштешчү. Таракан жукту кабинетине чакырып алып, мага отчет жазуу түрүндө керек. План боюнча канча жана факт боюнча канча болгону жөнүндө, дейт. Жук кумурскалардан талап кылып баштайт отчетту. Күнүгө эртең менен эмне кыларыңды жазасың, кечинде эмне кылганыңды жазып мага өткөрүп турасың. Эми кумурскалар убактысын отчет жазганга коротушат. Алар жумушка барарда негизи эмне иш кыларын билишпейт алдын ала. Ошентсе да алар эмне кылышым керек деп жарым саат жазып, анан жарым саат жукка түшүндүрүп бергенге аргасыз болушат. Эмне жана канчаны алып келишти.
Ошондой эле кечинде жасалган иш боюнча отчет берип турушту. Кумурска эмгекчил болгондуктан бекер эле отчетко убактысын короткусу келбейт. Ошентип алар жумушунан алагды болушту. Ошентсе да эртең менен жана кечинде пайдасы жок отчетторду жазып отуруп, иштерине да жетишпей калып атышты. Бир канча мезгил өткөндөн кийин комиссия кайра чогулуп, иштин жыйынтыгы начальствону канааттандырбайт, план аткарылбайт, иштин өндүрүмдүүлүгү түшүп кетти деп чечим чыгарат. Кырдаалды талкуулашып, алар кумурскаларды жумуштан бошотуп салышыптыр. Бул притча көптөгөн организацияларда жана чоң компанияларда эмне болуп атканын сүрөттөйт. Жетекчилер көп эмгектенгендерди баалабайт. Бирок сен менден сурасаң болот. Мен эмнеге сени өзүңө кумурсканын менталитетин, эмгекти сүйүүнү өнүктүрүп ал, жуп начальник болбо деп кеңеш берип атам. Таланттуу адам башка адамдардын колунан келбеген оор маселелерди чече алат деп эсептейм. Ар бир компанияда эң сыйлуу адам бул баарынан көптү билген жана оор кырдаалда маселени чече билген адам. Сен өзүңдүн ишиңди башкалардан жакшы билишиң керек. Жогорку профессионал болушуң керек. Ошону менен бирге башка кесиптерди дагы түшүнүгүң болуш керек. Ушул кумурсканын кыялы, эмгекти сүйүү жана максатка умтулуу. Сенин ишиңе керек боло турган профессионалдуулукка үйрөнүш үчүн жана кыла турган ишиңдин баарын үйрөнүү үчүн сабырдуу бол жана күч топтоо. Өзүңө кумурсканын менталитетин өздөштүр, эмгекчил бол, тырышчаактык жана эмгек сени бийик кылат. Кел ушу менен бүгүнкү сабакты аяктайлы. Кечки тамактаналы. Устат менен Мехрон үйдү көзөй басышты. Кечки тамактан кийин алар короого чыгышып, кечки бакта сейилдеп келүүнү чечишти. Ай чыгып калган. Айдын жарыгына бактардын ортосундагы алар басып бараткан жол даана көрүнүп турду. Устат сабак болчу притчаны айтып берейин деп атайын ушул сейилдөөнү уюштурган эле. Устат: Билесиңби, Мехрон, мен бакта көп сейилдейм. Жөө басып барып келем биздин айылды кыдырып. Кыймыл биздин оюбузга жакшы стимул берет эмеспи? Аристотель окуучуларына сабакты алар менен сейилдеп басып жүрүп үйрөтчү экен. Ал айткан, биздин денебиз сейилдеп жүрүп жылган убакта ойлорубуз жандуу болот деп. Аны менен Руссо дагы макул болгон. Руссо айткан, басып жүрүү жана иштөө ойдун жаралышына жакшы жардам берет. Көптөгөн окумуштуулар оор маселелерди чыгарышкан. Прозаиктер жана акындар эң жакшы ырларды жазышкан сейилдеп жүргөн убактарда. Ошон үчүн мен сага көбүрөөк жөө басып сейилдегенди каалайм. Айрыкча оор маселелерди чечиш керек болгондо. Ал эми азыр мен сага бир притчаны айтып берейин. Притча Клуб 99. Бир королдун кызматчысы болгон экен. Ал дайыма бактылуу жашоосуна ыраазы болуп жүрчү экен. Күндө эртең менен кызматчысы падышага эртең мененки тамакты алып келип, падышаны жакшы көңүлдүү ыр-ырдап ойготчу экен. Анын жүзүндө дайыма жылмаюу болчу экен. Ал жашоодо ачык жана кубанычтуу болуп жүрчү. Бир күнү падыша аны өзүнө чакыртып алып сурайт экен. Сен мага сырыңды айтчы. Кандай сыр, улуу урматтуум? Сенин дайыма кубанычта жана жакшы маанайда жүргөнүң. Менде эч кандай сыр жок, менин падышам. Мага калп айтпа. Мен калптан дагы азыраак эле күнөө кылгандар үчүн көптөгөн адамдардын башын алдыргам. Улуу урматтуум, менде кайгырып жүргөнгө себеп жок. Менин падышам мага өзүнө кызмат кылганга уруксат берет. Мен аялым, балдарым болуп сиз берген үйдө жашайбыз. Кийимибиз бүтүн, курсагыбыз ток. Анын үстүнө менин улуу урматтуум кээде мага монета берип турат. Биз ага көңүлүбүзгө жакканыбызды сатып алабыз. Анан кантип мен бактылуу болбойм? Эгерде сен азыр мага сырыңды ачпасаң, мен сенин башыңды алдыртып салам. Сен айткан себептер менен эч ким бактылуу боло албайт, деди король. Кызматчы жылмайып, башын ийип, комнатадан чыгып кетет. Падыша жинденип калат. Ал такыр түшүнө албай атты. Эски кийимдерди кийип, падышанын столунан арткан тамактарды жеп жүрүп, эмне үчүн кызматчы мындай бактылуу? Бир аз өзүн басып, анан өзүнө акылдуу кеңешчилердин бирин чакырат дагы, андан сурайт. Эмне үчүн ал бактылуу? Улуу урматтуум, ал жөн гана клубдун сыртында, деп жооп берет акылман.
Клубтун сыртында ал эмне болгон клуб? Эмне үчүн ошол клубка кирбеген үчүн ал бактылуу деп таң калат падыша. Жок, улуу урматтуум, ал клубка кирбегени аны бактысыз кылбайт. Ал эмне болгон клуб, сырдуу клуб дейт падыша. 99'дардын клубу деп жооп берет акылман. Чындыгында мен эчтеке түшүнбөй турам. Муну сиз жакшылап түшүнүш үчүн сиз өз көзүңүз менен көрүшүңүз керек. Кызматчы клубка киргендей кылыш керек. Бирок улуу урматтуу, эч ким аны бул клубка кир деп кыйнай албайт. Эгер биз сизден кызматчыңызга ал клубка киргенге шанс берсек, ал ага кире алат же баш тарта алат. Бирок ал түшүнөбү ал аны бактысыз кыларына деп сурады падыша. Түшүнөт, бирок эчтеке кыла албай калат. Эгер сиз клубтун структурасын түшүнүш үчүн жакшы кызматчыңыздан айрылганга даяр болсоңуз, аны жасайлы. Бүгүн түн ичинде мен сизге бирөөнү жиберем. Сиз 99 алтын монеталар салынган баштыкча даярдап коюңуз. Ошол эле түнү акылман падышага келип, экөө караңгы түндү жамынып, кызматчы жашаган үйгө келишти. Акылман алтындар салынган баштыкты көрүнүктүү жерге коюп, жанына бул алтын монеталар сеники, бул сен жакшы адам болгонуң үчүн сыйлык. Рахаттанып колдоно бер. Бирок муну таап алганың жөнүндө эч кимге айтпа деген записканы коюп коет. Үйдүн ээси ойгонуп кетсин үчүн столду тоголотуп ийип, падыша экөө баарын байкап карап туруш үчүн жашынып калышат. Андан ары эмне болор экен деп. Кызматчы ойгонуп кетет да, ал комнатага келип, баштыкты запискасы менен таап алат. Записканы окуп чыгып, баштыкты силкип көрөт. Монеталардын шыңгыраганын угуп, төшүнө кысып, көздөрү жайнап чыгат. Ал эки жагын карап, эч убакта жабылбаган эшигин жабат. Падыша менен акылман эч нерсени көз жаздымда калтырбаш үчүн тып-тынч болуп аңдып отурушат. Кызматчы чыракты столдун үстүнө коюп, мешоктогуларды столго төгөт. Ал көргөн көзүнө ишенбей калды. Анын алдында үйүлгөн алтын монеталар жаткан эле. Кызматчы аларды кармалап, жарыкка жакындатып карап, аларды тизип ойной баштады. Анан аларды столбик кылып, ондон кылып тизе баштады. Бир столбик ондон, экинчи, үчүнчү, төртүнчү, ал акыр аягында 10-чу столбиги 9 эле монета болуп калды. Кызматчы столду жакшылап карап чыкты. Колдон издеди, анан баштыкты силкип көрүп, таппай койду. Мындай болушу мүмкүн эмес деп ойлоп, столбиктерин кайрадан текшерип чыгып, акыркы столбик башкалардан жапыз экенине дагы бир жолу ишенди. Мени тоноп кетишти деп кыйкырып бие жаздап, кайрадан столду, полду, баштыкты, өзүнүн кийимдерин бардык жактарынан карап таппай койду. Столдун үстүндө аны шылдың кылгансып бир горка башкалардан жапыз болуп турду. Бул толтура акча деп сүйлөндү кызматчы. Бирок мага бир монета жетпей атат. 99 бул толук сан эмес, 100 бул идеалдуу сан. Падыша менен акылман кызматчынын жүзүн көрүп атышты. Анын жүзү мурдагыдай эмес. Чекесинде бырыштар пайда болду. Көздөрү чүңүрөйүп, ооздору кыйшайып турду. Кызматчы монеталарды чогултуп, эки жагын каранып, баштыкты катып койду. Калем менен кагазды алып, столго отуруп, бир алтын монетага акча чогултуш үчүн канча убакыт үнөмдөш керек экенин эсептей баштады. Өзү менен өзү үнүн чыгарып, сүйлөнүп эсептеп атты. 11-12 жыл иштесе, жетпей аткан бир алтын монетага акча чогулта алат экен. Анан ал кайра эсептеди. Эгерде аялынын тапкан акчасындагы чогултушса, 7 жылда чогулта алат экен. Бул убакыт ага узак көрүндү. Мынча кийимдин, бир жуп бут кийимден башка бут кийимдердин эмне кереги бар? Ушулардан дагы экономдосо болот. Анда 4 жылда керектүү сумманы чогулта алат экен. Падыша менен акылман дворецке кайтып кетишти. Андан ары караганын деле пайдасы жок болчу. Ошентип кызматчы 99'дардын группасына кирип калды. Ал мурдагыдай көңүлдүү, бактылуу болбой калды. Терилик жылмайбай калды. Такыр ырдабай калды. Ар дайым үнөмдөп эсептеп эле калды. Эми ал дайыма кабагы бүркөлүп, наалып жүргөндүктөн башкалардын дагы маанайын бузуп турчу болду. Ошентип король аны кызматчылык ордунан алып, дворецтен кубалап жибериптир.
Биздин көпчүлүгүбүз ушул клубтун мүчөлөрүбүз. Бизге дайыма бир монета жетпей турат. Бизде рахаттанып жашаш үчүн эмнебиз болсо ошо менен бактылуу болуп жашаш үчүн 99 монетабыз бар болуп турса дагы бирдемке жетпей турат.